Салам достор, сиздер менен кайрадан сау эле монтаж бөлүмүнө кош келиңиздер. Мени менен сиздер SMM бөлүгүндө таанышкансыздар. Ал эми бүгүн биз монтаж жөнүндө сүйлөшөбүз. Монтаж деп сүрөт, видео жана аудиону колдонуу менен жаңы бир материалды жасоо процесси аталат. Бул модулда CapCut колдонмосу аркылуу монтаждын базасын үйрөнөбүз. Видеолорду кантип бириктирип, аудио жана музыканы кантип кошот экенибизди мен сиздерге көрсөтүп берем. Анда эмесе кеттик. Биринчиден биздин телефонго CapCut колдонмосун жүктөп алышыбыз керек. Баса биз бул видеодо CapCut'ты iPhone үлгүсүндөгү телефон аркылуу көрсөтөбүз. Бирок эгерде сизде башка телефон болсо, мисалы үчүн Android, ал жакта да баары бирдей эле иштейт. Ошол эле функциялар жана инструменттер. Биз бул жакта App Store'го киребиз. App Store'го кирип, бул жакта поиск турат, поискке CapCut деп киребиз. Андан кийин азыр жүктөп алышыбыз керек. Азыр күтө турабыз. Негизи башка монтаждоо үчүн башка колдонмолор дагы бар, бирок CapCut азыр баарына белгилүү жана актуалдуу болгондуктан ушул колдонмо аркылуу монтажды көрсөтөлү деп чечтик. Жүктөлүп калды. Эми киребиз. 13 жашыңыз өйдө экенини тастыкташыңыз керек. Мен мисалы үчүн 13 жаштан жашым өйдө, ошон үчүн agree макулмун деп туруп улантабыз. Башка веб-сайттар менен байланыш керекпи деп сурап жатат. Бул жактан биз байланышпа деп туруп басып коебуз. Эми биз башкы бетке келдик. Бул жактан биз настройкага киребиз. Четте турган App language дейт. Мен англисчем күчтүү эмес, ошондуктан бул жактан тилди тандап алсак болот. Тилекке каршы бул CapCut'та кыргыз тили жок, ошондуктан бизге эң түшүнүктүүрөөк болгон орус тилини тандап алабыз. Русский. Мына, эми биздин колдонмобуз орус тилинде болуп калды жана англис тилинде болчу. Язык приложения тилдин колдонмонун тили деген астында добавить стандартную концовку деп турат. Сиз буга чейин байкап көрдүңүздөр беле? Кээ бир видеолордун аягында CapCut'тын логосу чыгып турат. Бул концовкасы болуп эсептелинет. Ал концовканын бизге кереги жок. Ошондуктан биз өчүрүп коебуз. Удалить концовку деп туруп өчүрүп коебуз. Андан кийин бул жактан чыгабыз. Үстүндө камера, автомонтаж, фототовары деп турат. Бул жакта кээ бир керектүү нерселер бар, кээ бир нерселери иштебейт. Андан ары кийинчерээк ага токтолобуз. Анын астында новый проект плюсик менен турат. Биз ошого көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Новый проектти басканыбыздан кийин монтажды баштасак болот. Астында проект деп турат. Биз жаңыдан көчүрүп алганыбыз үчүн проекттер көрүнгөн жок. Бирок эгерде сиз буга чейин монтаждаган болсоңуз, сиздин монтаждалган видеолордун баары проекти дегенде турат. Эми монтажга киришели. Плюсту басабыз. Бул жакта сизден уруксат сурайт, сиздин галереяңызга уруксатпы деп. Биз allow full success деп бардыгына уруксат беребиз. Бул жактан биз видеону же фотону тандасак болот. Видео, фото жана живые фото деп турат. Өзүбүзгө керектелген видеолорду тандаш үчүн үстүндөгү кичинекей тоголокчон басышыбыз керек. Ошол жакта 1, 2, 3 деп туруп сандар пайда болот. Эгерде тандабалардан мурун ичине кириш керек болсо, 1 бассаңыз, ошол видеонун кличканы кармалып окшойт. Ошол видеонун өзү көрүнөт. Мен көрүп туруп, ошол видеону тандашым керек эле деп туруп тандасаңыз болот. Ошон үчүн биз азыр 6 видеону тандап алалы. Жетемиз. И бул жактасында добавить деп турат. Ошо добавитьти бассаңыз, сиз монтаждык мейкиндикке өтөсүз. Монтаждык мейкиндик деп коет. Монтажное пространство негизи орусча айтканда, бирок кыргызчага которгондо ушинтип которуу турат деп айтышты. Негизи ошо сиздин иштей турган жериңиз монтажный мейкиндик деп коелу биз үчүн. Бул жакта монтаждык мейкиндик турат. 4 бөлүккө бөлүнүп, мисалы үчүн үстүндө экспорт үчүн керектелген нерселер. Буну биз аягында видеону жүктөп алыш үчүн колдонгондо кененирээк айтып беребиз. Ортосунда чоң болуп биздин видеолор. Андан кийин андан ылдый видеонун тизмеги. Андан ылдый карасаңыздар, бул инструменттер. Ушул 4 нерсе менен тааныш болушубуз керек. Ал эми кененирээк эмки сабакта айтып беребиз. Ушуну менен биз бул сабакта CapCut'ты кантип көчүрүштү жана CapCut'та кантип проектти ачышты үйрөндүк.
эмки сабакка чейин көрүшкөнчө.